Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу коллега. Мошенник жөнүндө чыгыптыр. Мошенникке силер дагы попал болуп калбагыла. Именно водительдер, такси водительдер үчүн абдан керек. Ага чейин машинаны айтып бер. Машина ВК берилет. Belge X50 4 штук чыккан. Будан 3 ВК кетти, бирөө калды азыр. Бул жерде бирөө турат, нар жакта бирөө турат. Лицензия 1-2 күндө чыгып калат. Страховка, каска полный даяр. Условия боюнча ошо 42 ай 80.500ден, жумасына чечип алам таксометрден, диспетчерден. Жумасына 20.000ден. 42 ай 80.500ден. И аванс 100.000. 100.000ди бөлүп берсе болот. Жумасына 10.000ден 2 айга бөлүп берсеңиздер болот. 10.000 берсеңер машинаны минип кете бересиңер. Полный таксиге даяр. Каска, ОСАГО, диагностика карта, чашка. Короче, аласыздар, ишке чыгасыздар. Мошенник жөнүндө айтып кетсем, бул эконом комфортко кирет. Комплектация машина кимге керек болсо көрсөңөр болот да. Комфорт комплектация. Комфорт тарифке кирет өзүчө. Мошенник жөнүндө айтып кетсем, абдан бул таксистер үчүн угуп койсоңор болот. Таксистер силер дагы попал болбогула. Мага жазды, мен паркым бар, ошон үчүн билем. Буга чейин балдар дагы Яндекс партнердо мен попал болуп калдым, ушул мошенник деп номерлерди таштап турат, история кылып бизге кийин силер дагы попал болуп водительдерге дагы айтып койгула дейт. Короче, мондой болот. Мошенник заказ кылат, такси заказ кылат дагы, силердин данныйыңарды полный запись кылат дагы данныйыңарды. Ал жерде анан заказ кылганда программада неменин номери болот. Паркта диспетчерский номер болот, парктын. Ошого жазат силердин данныйыңарды. Ассаламу алейкум дейт дагы. Алейкум ассалам, ким бул десек, мен номерим алмаштырып койгулачы аккаунттан дейт дагы. Таксометрден номер жиберет, анан алмаштырып коет. Алмаштырып койгондон анан ошол номер менен силердин таксометриңерге кирет дагы, акчаңарды чечип алат. Башында ошондой балдар билбей алмаштырып коюп, ошондо попал болгон, акчага күйгөн, төлөп беришкен. Анан өздөрү сүйлөшүп алган, короче. Ошон үчүн силер дагы парк менен сүйлөшкөндө постоянно бир номерде же аудио, видео запись менен сүйлөшүп обязательно. Булар мошенниктер кыргызча жазат. Угушум боюнча чалып 1-2 сүйлөшкөндө өзбек улуттагылар дейт. Билбейм эми табагы точно булар кыргызча жазат. Может Google'дан перевод кылып туруп эле, ошо билген адамдар Google'дан перевод кылып туруп кыргызча жазып, мага дагы жазды. Скриншотту көрсөңүздөр болот. Нурбай деген брат. Мен өзүм тааныйм, көптөн бери иштейт. Мен өзүм адашым, өзүм паркында иштейт да. Анан ага чалдым, чалып эле ушундай болду жазды десем, кыргызды алдап кетет экен, ушул да экен дейт. Ана вообще бет жок экен дейт. Ошон үчүн силер дагы попал болуп койгула. Анан обязательно мошенниктер заказ кылат дагы, өзүңөрдүн данныйыңарды алып, парктан алмаштырып акчаңарды полный чечип алат. Ошон үчүн аккуратно, полный элдер, таксистер көрүп коюңуздар. Силер дагы постоянно парк менен связда бир номерде болгула. Силер дагы акчаңарды алдырып өрбөгүлө. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Бир машинаны алып койгула, туугандар. BMW жүрүп атат. BMW иштен келип азыр ночто иштеп атабыз. Бияк таанышымдыкы Чери, жакында Чери дагы алып чыгам. Чери Аризо. Броун кылсаңар болот. Чери Аризо люксүк менен нормальный комплектациясы менен алып чыгабыз. Бир таанышымкы ушунун аренда минтат 3200ден. BMW өзүбүз минтип жүрөбүз. Анда болгон жерлер до сих пор боло элек. Бирде креплениясы жок, кийин алмаштырабыз. Азыр необходимо өзүнө бузулган жерлерди оңдоп иштеп утам, пока выкуп кутулмай сайын эчтекесин кылбай. Билесиздер, могу жерде дагы кышта муз тоңуп, решетка 3та көз мына жердегиси түшүп калды. 15 айдан өтүп калды. Ошол болду.
ошол түштү. Мына жакта решетка ДТП түшкөн, креплениялары жок. Мына жерде дисканы көрдүңөрбү? Отличать этилет. Бул бөлөкчө, бул бөлөктө. Бул бир диск неме болуп калды, кышайып калды. Үйдө турат, оңдотуш керек дагы, салыш керек. Буну запас кылып коюш керек. Буну алганмын. Сырткы пленкалар уже кетти. Пленкаларын да алмаштырыш керек. Пока күзгө чейин, кышка чейин деген жүрүптүрө беришим керек ушуме. Кичине акча болгондо алмаштырабыз. Бул жагы ошол эле ойдон. Бул жагы нормальный. Анан эчтекесин ошо пока мындай чаптабай өзүн актатыш үчүн минип жүрөбүз. Экен вокка бербейм, өзүм чыгарабыз. Бул жакта кичине өткөндө ДТП самокат сүзгөнмүн. Мына жерде креплениясы сынып кеткен, мынасы жерде мындай кошулуп өткөн. Ички салон чехол дагы Эваны алган, буну да алмаштырыш керек, уже эскирип калды. Ички ол главный ушону алмаштырып койсо вид дагы кичине болот, билесиздер. Комплектация очень хороший докот. Пробеги реально айтканымда 300 миңге барып калган. 290 миң. 140 миң пробег жүрүп койдум. 15 айда. 150ге жакын алганмын. Уже 290 болуп калды. Ошо 140 миң жүрүп койдум. Частамдан гай көрүп, мону мындай караганда түнүчү тонировка деп ойлойт. Кече дагы садовойдо келип турсам, биякта полосадан келип, алдыма келип токтоп карап турат. Он 15 айда да калса калганы аз эле калды. Убакыт өтүп кетет. Ариза боюнча айттым мен сиздерге. Броң кылсаңыздар болот. Жакында жомо машиналарды берип, Belgi X50 бергенден дагы аризага таштайбыз. Броң кылсаңыздар болот. Аванс обязательно керек буга. Бул сал аванс берип, мындай расходтору көбүрөөк болот. Менде обязательно сары цветте болот, полный. Москва меники. Сары цветте аризага бронго кылсаңыздар болот. 5 ариза алып чыгабыз. Условиялар боюнча дагы айтабыз. Машина одобрение карап, ошого карап айтабыз. Каналга жазылып, класс басканды унутпаңыздар.